Бүгүн Жалал Абад шаардык кеңешинин 8-чакырылышынын кезектеги 18-сессиясы болуп өттү. Күн тартибинде 11 маселе киргизилген. Анда шаардын 2019-жылга бекитилген бюджетине өзгөртүү киргизүү боюнча Азамат Раматиллаев доклад окуп, үнөмдөлүүчү акча каражаттарын туура пайдалануу жана курулуш объекттеринин капиталдык ремонттон өткөрүү сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Таблицада 17-ci болып көрсетіп тұрады. Бұл жол басқармаларына 500 миң сом ақша қаражаттарын ұсыныстағанбыз. Бұл болса жылдары да 2020 жылға қайсы бір жолдарға жол түзүш керек болса, ошол 2020 жылы тез арада ишти баштоо максатында быйылкы жылдан баштап туруп, ошол көчөлөрдүн долбоорун даярдоо үчүн акча каражатын сунуштап. Соттук медициналык экспертизанын имаратын ремонттоого, Чехов көчөсүн кеңейтүүдө жарандарга компенсация төлөп берүүгө, кышка карата мектептерге мазут жана көмүр алууга, 13-чү мектептин от казанын алмаштырууга каржы бекитип берүү жагы каралды. Кызылай коомунун алкагында баягы онкобольной рак менен ооругандардын ошол реабилитационный центри бар экен, ошого бүгүнкү күндө отоплениясына тыйын бөлүп бердик. Андан сырткары бүгүн дагы Жалал Абад шаарынын ардактуу атуулууна каралуучу маселелер каралды. Бүгүн 8 жараныбызга ушул шаарыбыздын салымына зор өнүгүүсүнө зор салымын кошкон 8 жаранга бүгүнкү күндө ардактуу атуу наамын ыйгардык. Жалал Абад шаарында таштандыны алып чыгып кетүүдө жаңы техникаларга болгон муктаждык күч экени тазалык ишканасынын жетекчиси тарабынан айтылды. Бирок депутат Сайдилла Чимбердиев аталган ишкана өзүн-өзү каржылоочу тармак болгондуктан долбоорлор жана лизинг программасы аркылуу техника каражаттарын алып келүүнү сунуштады. Жыйынтыгында тазалык ишканасынын түйшүгүн жеңилдетүү үчүн кошумча техника алынмай болду. Ошолор мен суралып чыккан. Бул муктаж мүмкүндөчү. Жетекчини катуура талап кылып туруп сураш керек. Давайте мына иштегиле. Проекттерине иштегиле. Мына неме айтты, лизингтерине иштегиле. Депутат Гүлмира Кудайбердиева коопсуз шаар долбооруна Жалал Абад шаары качан кирээрине жана бул багытта кандай иштер жүрүп жатканына кызыкты. Депутаттар, бул жерде мындай биз буга чейин МВДдан өкүлдөр келип, жол өткөрүп, шаарга 12 жерге келип, ал жерде машиналар айтып жол жасап берсе керек. Анан азыр сумманын ичинде бул жерде азыр айтып атат, жалпы шаарда ушул знак койгонго, кошумча жанагы линияларды сызганга, бул ушул себептеги ушул негизинде эртең Кудай буюрса бизде Жалал Абад шаарында дагы мына азыр көрүп атасыздар, мунун уже тендер 2-чи фазасы өттү, муну өкмөт жүргүзүп атат, ошол негизинде болуп жүрүштү. Ал эми Шайырбек Ташиев Жалал Абад шаарынын атынан футболдук команда түзүү демилгесин көтөрдү. Мындан сырткары Жалал Абад шаарынын ардактуу атуулуу наамын ыйгаруу маселеси каралды. Сессиянын соңунда борбордук көчөлөрдө башаламан унаа токтотууну жөнгө салуу максатында шаардык жол кайгылуу кызматына атайын тапшырмалар берилди. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.